Урматтуу Абсаттар Токтогулович, эми сизди билебиз, кесиптештер да баары билет, калуу тилектерге татыктуусуз. Мына Жалал Абад областын башкарып жүргөндө элди аралап абдан жакшы иштедиңиз, жолдорду да билесиз. Мен сунушум бар эле сизге. 2023 жылы Кадамжай районунда Масалиев айыл аймагынын Какыр, Карадөбө айылдарына 4 километр 700 метр жол титулный тизмеге кирген да, бул айылдар чек ара статусу бар айылдар. 700 метр асфальт төшөлдүдан ошо ойдон калып кетти да. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып бүтүрүп берсеңиз жакшы болот эле. Андан тышкары мына Жийделик Кызыл Булак Аккыя жолу да бүтүп атат, аны да бир көзөмөлдөсөңүз жакшы болот. Эртерээк бүтүп калса, андан тышкары мына Айдеркен Гавьян жолу да жакын арада асфальт төшөлөт. Себеби Айдеркен шаарына кыш эрте келет да, ушуну да эртерээк бүтүрүп берсеңиз жакшы болот эле. Эми сизге каалоорубуз бардык жакшылыктар болсун. Ушул транспорт тармагында Кудай буйруса сиз жолдорубузду жасап, ушу мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө салым кошосуз деген үмүттөбүз. Урматтуу Медер Асанович, сизге да ийгилик каалайбыз. Сиз да татыктуу талапкерсиз. Анан Кудай буйруса министр болуп шайланасыз. Шайланып калгандан кийин жалпы эле биздин республикадагы жанагы дарыялар барго, ошолордун жээгиндеги шагыл карьерлерди көзөмөлдөп койсоңуз, себеби бул коркунуч бар да, эми суу жоголуп кетет, жээктер чоңоюп кетет, кооптуу жагдайлар жаралып калат да. Ишиңиздерге ийгилик.